экскаваторлардын баардыгы чакан болуп, алдар келбей, узунлукта жетпей, анан ушу Алтын Альянс жоопкерчиликтерген компаниясынын экскаватору келип, түнкү саат 2-ден баштап 2 сменде тазалоо иштери башталды. 10 үйүнө болуп калыптыр, 10 үйдөн көп каптайт бул тетеги Талас көчөсүн бүт эле каптап кетет экен эмесе. Тазалабаса бул чыгып кетет нары көчтөр. Жакшы тазалап коюптур мына. Болбосо ада наркы көпүрөнү тосуп калса болсо бул нар жакты да көчтөр каптамак. Ылдыйкы көпүрөнү да тазалап көптүр азыр көрүп келдим. Тазалап суу кетип атат нары. Альянс Алтын компаниясы кайрылуусу жокко чыгарбай, четке какпай, бүгүнкү күндө оор техникаларын жана ушу үйүүчү майына чейин көздөп беришип атат. Бүгүнкү күндө жумуш кече башталып, түндө басабай белгилеп кетчү нерсеси күндүз эле иштебей, түнү күнү жумушту алып барышып атат. Өзгөчө ошол Альянс Алтын компаниясына жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги керектүү техникаларын бөлүштүрүп, ошол техника тынымсыз иштеш үчүн 5 тоннадай үйүүчү заттарын даярдап, тынымсыз иштеш үчүн 2 айдоочуну бөлүп берип, ысык тамагы менен камсыздап, бүгүнкү күндө уже 600 метрдей түнү менен 2ден баштап иштеп, азыркы убакка чейин 600 метрдей суу тазаланып калды. Ойлойбуз 2 күн ичинде толугу менен ишти бүтүрүп беребиз деп.